Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте вакытка тил тийгизбегиле. Себеби аны дагы Алла Таала жараткан деп айтат. Вакыт ушунча баалуу экен, ошо сен вакыттын баалуулугу туурасында, же болбосо өмүрүбүздүн баалуулугу ошол нерсени карасак, өмүр эмнеден турат? Өмүр субхана мезгилден турат. Ал эми мезгил эмнеден турат десе, вакыттан турат экен. Же болбосо саат, секунд, саат, мүнөт, секундтардан турат экен. Ошол себептен биз ошол вакытыбызга канча көңүл бурсак, ошончо Аллах Тааланын рахматы ва нуру жаап турат экен иншалла. Ошол туурасында. Вакыт Аллах Таала берген аманат. Аллах Таала Куранда Аср сүрөсүндө асырга ант деп вакытка ант бербес, жөн эле бербесе керек дейт. Алла Тааланын эч кимди бөлүп жарбай, бири-бирине өзгөртпөй, жалпыга тегиз ыйгырган бирден бир неамат вакыт. Мүлдө адамзаттын өмүрүндө күнүмдүк 24 саат бар. Ошондон вакыт жаатында эч кандай минеллер болбойт экен. Менин үчүн субханалла бүгүн вакыт жөнүндө айтайын дедим. Анткени себеп вакыт ушунчалык бизге ченелип, чектелип берилген. Бардыгыбыз кандай бир нерсеге жетип жетпей, же болбосо бир ошол нерсени кылып аткан амалдарыбызды ойлобой, вакытыбыз өтүп кетип баратат. Биздин мезгилибиз, биздин өмүрүбүз ушундай өтүп баратат да. Вакыт аманат дегени жөн эле эмес. Эгер сага бирөө бир нерсени бул качкини бере турган болсо, муну сактап тур дей турган болсо, эмне болот экен? Ошол адам ушуну сактап турат экен. Кийин мен алам дейт. Ошондой эле биздин өмүрүбүз да, ошончо вакытыбыз дагы бизге Алла Таала тарапынан берген аманат. Биз ал аманатты мындай берди бизге, баланча жыл деп берди сага. Эми ошол аманатты бир күнү болсо бир күнү кайра Алла Таала сурайт экен, бер деп айтат экен. Эмнекен? Болсо вакыт өтөт экен, бүтөт экен. Ошол сенин аманат экен. Биздин өмүрүбүз субхана ушунчалык экен. Алла тарабынан эч бир мындай бели мындай карасаң күн баардыгына бирдей тиет. Түн баардыгына бирдей болот. Ар кандай мисалы бүт адам мисалы бул Кыргызстан жай турган болсо азыр карасаң Бишкекте турганын баардыгы тең бир мезгилде бир күндү көрүп атат экен да. Карасаң ушундай нерсе. Мезгилдин ичинде болуп аткан аламат, табий аламаттар. Муну баарын Аллах бизге берип атат. Ошондой эле субханалла баардыгыбызга жылдар берилип атат. Ошол жылдардын баардыгы бирдей берилген. Бирок карасаң субханалла бирөө денежный миллионер бар турабы? Бирөө малы көп болгон сенин миллионер бар. Бирөө шахталар бар үчүн миллионерлер бар. Бирөө ушундай базарлар бар үчүн миллионерлер бар. Бирок вакыттын миллионери жок экен да. Эч ким субханалла вакытты сатып ала албайт экен. Же аны сата албайт экен. Өмүрүңдү сатып ала албайсың, сата албайсың. Ошон себептен бул да эч кимди айтканда миллионер боло албайт экен. Бул ушундай нерсе экен. Эми белгиленген вакыт боюнча Алла Тааланын буйругу менен вакыт өтүп кете берет экен. Эч качан субханалла вакыт өзүнүн өзү эле мындай эми болбостон Алла Таалан жазып койгон себебинен 24 саат ушинтип кете берет экен. 24 саат. Билесиз, хадис шарифте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейт, күн дейт. Эртең менен чыгып, кечинде Аллах Тааланын өкүмүнө сажда кылат экен. Алла, мен сенен белгиленген вакытты белжең болчоңгон нерсени кылып бүттүм деп саждага барат экен. Күн дагы сажда кылат экен. Некен ай дагы сажда кылат экен. Нерсе айткен Аллахым, мен сен өкүм кылган даражада субхана инсанга көрүндүм, ошо инсан өмүрүнүн вакытына бөлчөмдүү болдум. Эми Алла мен сага сажда кылдым дейт экен. Кийинкиси бул жалганда көп эле нерсени сатып алууга же кайтарууга болот. Бирок көптөн вакыт гана андай эмес. Бирок өткөн вакыт гана андай эмес. Ал кайтып да келбейт, сатылбайт дагы, карызга да аманатка да алынбайт дейт. Вакыт ушундай экен, карызга алынбайт, кайтып келбейт, сатылбайт, аманатка да алынбайт экен. Акчанын куну ага эмне алууга болоор менен өлчөнөт. Ал эми вакыттын куну ошол мөөнөттө эмне жасай аларыбыз менен тикелей байланышкан. Вакыт өтө маанилүү, ал кайра кайтып келбейт. Атайын жайларга суу чогулта аласың, бирок вакытты чогултууга мүмкүн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү чыпырынды чытайлап турган же мусоркага коло турган бир шаардын четинде бир жерден чогуу өтүп кетип бараткан мезгилде бир ушундай бир эмени көрдү. Эчкини. Ал эчки өлүп калган. Эчкини мындай эти баркен бир аз каңгырсып жыттанып калган. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аны карап туруп сахабаларга айтып аткан. Бу эчкинин кандай кадыры бар дейт. Сахабалар айтып аткан, я Расулалла, бул эчкинин эч кандай кадыры жок дейт. Бул өлүп калган, сасып кеткен. Муну эч ким жебейт, тагы албайт.
деген пайгамбар айтат. Ошондой эле бул дүйнөдөгү бардык нерселер, дүйнө, мүлк, адамдар эмнеге умтулган болсо, Аллахтын алдында ушундай бир бул чирип калган, бул калып калган эмнедей, субханалла, кадыры жок дейт. Баягы эчкинин этиндей кадыры жок дейт. Бирок мен үммөтүмө эки нерсенин кадырына эч качан жетпейт деп пайгамбарыбыз. Бош өткөзгөн убактысына, андан кийинкиси эмне? Кудай таала берген ден соолугуна. Ошонун кадырына жетпейт экен. Көрсө, адам вакыттын кадырына жетиш өтө оор экен. Ал кадырына жете албайт экен. Ошол себептен субханалла вакыт өтө маанилүү болуп эсептелет. Бул дүйнөдө канча нерсе чуркап жүрсөң, эмнеге чуркап жүргөн болсоң, ошону жакшылап ойлонуп көрө турган болсоң, бул эмне экен? Бул биз үчүн өтө зарыл деле нерсе эмес. Адамга негизи бир лукма дейт, бир лукма дегенде айтканда бир кесе кичинекей мында момчалык боло турган кесе азыр тамак ичти, эртең менен түштө ушунча четкен, кечин ушунча четкен да. Бирок вактыңды өтө маанилүү болгон себептен бул кереги жок нерсе өткөзө алба. Анткени кереги жок деген нерсе эмне десе, аны жейт экенсиң, ажатканага барат экенсиң. Менече убакыт айдайт экенсиң, субханалла, жок болот экен. Ошентип адамдын өмүрү дагы ушундай болуп бир күнү жок болот экен, субханалла. Аллаху акбар. Ошол үчүн вакытты жөн эле колдонуйбе деген сөздү айткысы келди. Ал кайра кайтып келбейт. Көчөнкү вакыт бүгүнкүдөй точно ушундай болбойт. Келбейт, бүттү. Өткөзбөйдүң. Эми эртең күнү көчөнгүн ойлоп көрсөң, кейибеген адам болбойт. Көчөнгүн азыр айта турган болсоң, кейибеген адам болбойт. Аймындай кылбай койсом болмок экен, тигиндей кылбай койсом болмок экен. Эмне экен? Шайтан ушу менен азгырат, Эмне үчүн? Эртең бачаны моя үмүт койбогонуңда, момундай болмок эмессиң. Ошо жерден кетирдиң деп адамды эмне күнөөгө салат. Кудай сактасын. Кийин атайын жайларга суу чогулта аласың, бирок убакытты чогултуу мүмкүн эмес. Саат сатып алсаң дагы убакыт сатып ала албайсың дейт. Саат сатып алсаң дагы убакытты сатып ала албайсың. Убакыт өтө эле маанилүү абалдарды гана эмес, эч кандай мааниси жок иштерди да өзгөртүп жиберүүгө жөндөмдүү дейт. Бизде кыргыз айтат го, убакыт баарын жеңет дейт го. Убакыт баарын жеңет, Мисалы, кайгырсаң деле, канча да бирөө жаныңан ушундай сүйгөн нерсең өтүп кетсе деле, субханалла, убакыт өткөн сайын эмне кыласың? Анын баягы эмесинде сулуулугу, ошонун субханалла баягы таттуулугу, ошол нерсенин баалуулугу өчөт. Анткени андан да сулуу, андан да таттуу, андан да баалуу нерселер пайда болуп калат экен да. Адам өзү ушундай экен. Аллах Таала биздин акылыбызды ушундай жаратып койгон экен да. Биз азыр бир нерсенин баалуулугун ушундай башыбызга салып алат экенбиз да, ошол нерсесиз болбойт деп жүрүшү мүмкүн экен. Бирок Аллах Таала жаратып койгон убакыт ушундай экен да. Ошолдан ажырасаң, аны Аллах Тааланы алып салат экен. Биздин башыбыз ушундай жаратылган экен да. Ушундан бир жакшы нерсе, канча жаман нерсе боло турган болсо, Аллах Таала унутчаактык дегенде берип коет экен да. Биз көп нерсени унутуп калат экенбиз. Эгер Аллах Таала бизге унутчаактыкты бербегендечи, биздин башыбыз көтөрө албайбыз экен да. Биздин башыбыз субхана 1 жылдык информацияны көтөрө албай калмак экен да. Аллах Таала бизден унутчаактык деген нерсени эмне кылды? Берип туруп ошону кезги нерсени мындай кылып өчүрүп турат экен да. Өзүңчө качан эле качан болду эле отуруп калат экенсиң да. Субхана. Карасаң, адам өзү маалымат менен төрөлгөндөн баштап, субханалла, бир нече убакытка чейин ошол маалыматты топтойт да. Мисалы, бир математика боло турган болсо, математика жөнүндө маалымат топтойт. Информатика жөнүндө маалымат топтойт. Бирок ушундай экен да. Бирок ошол топтолуп турган нерсени акыл эстүү, күчтүү болуп турат экенсиң, бирок карган Аллах Таала алсыздык мезгилинде Аллах Таала унчакты берип коюп турган болсо, эки-экини кошо албай калат экенсиң да. Ошондо Аллах Таала силер алсыздыктын үстүнө алсыздыктасыңар дейт. Эмнекен? Алсыздыктан алсыздыкка кайра кайтып барасыңар дейт. Убакыт ушундай экен. Ошондо субхана бир күн болсо, бир күн унутчаактыкка, бир күн болсо, бир күн субхана алсыздыкка акыркы алып келет экен. Бардык иштер белгилүү бир убакыттын аралыгында орундалат. Бирок ошого карабай көптөгөн кишилер ушул кайталангыс, орду толгус жана эң зарыл байлыкты, эң жөнөкөй нерсе катары карайт. Убакытты баалай билүү жашоонун сапатын көргөзө турган эң негизги өлчөм. Убакыттын субханалла негизи время деньги деп коебу. Бул мындай карасаң, бул баягы финансовый сөз болушу мүмкүн деп ойлойм да, мен өзүм акылым жетиши. Бирок субханалла, убакыттын баалуу, алтын. Кайсы нерсеге жетишип калсаң, ошол нерсени алып калдың. Бирок өзүң отура бере турган болсоң, кыймыл аракетсиз болуп туруп убактыңды өлчөбөсөң, сен убактыңдын баасы болбосо, анда субханалла, сен жөн эле жашап жүргөн адамсың. Убактыңды субхана болжобогон себебинен, ойлобогон себебинен сен убактың жөн эле өткөндөрдүн катарында. Өз өмүр ушундай. Өмүр ушундай. Дайыма кейитет адамды. Аттың баягы 30 болсом,
аттың 20-да болсом мындай кылмакмын, тиңде. Адам өткөн өмүрүнө кейит дайыма. Канча жашайм билбейм. Мисалы, ооруп калган адам өз ойлонот да, канча калды эми билбейм эми. Бүгүн болсо эртең өлүп калышым мүмкүн. Билбейм эми. Канча жашайм билбейм. Ошол эмес өткөндө да кейиткен, келе жатканда кейит экен да. Ошон сен Иса алейхиссалам дейт, Иса пайгамбар, Аллах Тааланын, Кудай Тааланын элчиси ушундай дейт да. Өткөн нерсе белги өтүп кетти дейт. Келечек белгисиз дейт. Учурчак биз үчүн Алланын берген неаматы, жакшылыгы деген да. Азыркы мезгил мына кем могу жерде отурабыз да, ушул бизге маанилүү нерсе. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен үчүн дейт, бир жагыма салам берип, экинчи жагыма салам берүү жетишемби, жетишпейм билбейм деген экен. Ушунча убакыт ушундай экен да, белгисиз экен да. Эгер адамдардын баардыгына тең качан өлө тургандыгын белгилеп кое турган болсо, адамга билгизип кое турган болсо, мына өлөрүңө баланча секунд калды дей турганыңыз эмне болот эле? Анда көчөдө бирөө машинеге сүзүлүп атканын көрмөкпүз, жөн элечи бирөөнүн секирип атканын көрмөкпүз, бирөөнүн дагы сууга чөгүп атканын, бирөөнүн асынып атканын көрмөкпүз. Ушундай жаман нерсе көп көрмөкпүз да. Алла Таала ошол сенен бизге төрөлүүбүздү, сүйүнүч берип туруп, өлүмүздү белгисиз кылып койгон да. Аллага шүгүрлөр болсун. Акча маанилүү, жашоо андан да маанилүү, ал эми убакыт баарына маанилүү деген экен. Чоң бир орустун бир эмнеси дейт, ушунда бир башчыларынан бири. Акча маанилүү экен, бирок дейт, жашоо андан да маанилүү, ал эми убакыт баарына маанилүү деген экен. Ошондуктан ар бир учурубузду жакшы пайдаланышыбыз керек. Анткени убакыт эч качан эч кимди күтүп отурбайт. Өткөн мезгил кайра кайтып келбейт. Ал эми келечек болсо бүдөмүк. Бир гана учурдагы мезгил адам уулуна берилген баасы жок мүмкүндүк. Убакыт ар бир кишиге мүмкүндүк берет. Ошол мүмкүнчүлүктү дал убагында пайдалангандар гана ийгиликке жетет дейт. Аллаху акбар. Мага бул китеп өтө жакты деген. Көбүрдө ойлоносуң да. Мен өмүрүмдү эмнеге өткөзүп баратам? Мисалы ойлоносуңбу? Бир ойлонам. Анткени 40 жаш өзү бул пайгамбардын жашы. Кээбилер туурабас ойлонушат да, мындай 40 жаш жөнүндө сүйлөгөндө пайгамбар жашта 60 жашта ойлошот да. Пайгамбар 63 жашында өтүп кеткен бул дүйнөдөнчү. Пайгамбарлык жаш негизи 40 жаш. 40ка келгенден кийин субханалла адам деген өзү ойлонуш керек. Hazreti мурун биз Чубак устаздын бир сабагы бар, 40 жаш деген билесиздер, окула. Негизи ошол китептерден баарды окуганбыз, бирок ажыга ушундай жеткиликтүү жеткизет эле да. 40 жаш субханалла, же ошол мезгилче оңолуп калсаң оңолдуң, оңолбосоң ар жагы субханалла эч бир оңойлбайсың да. Мындай 40 жаш деген нерсе ушундай нерсе экен. Деген бул убакыт жөнүндө айткым келип атат. Адамдын өмүрү Алла Таала тарабынан берилет экен. Бирок ушул жашка келгенге чейин мисалы алса, адам канчалык даражада өстү, өндү, эмне кылды? Бул дүйнөдө эмне из калтыра аласың? Сен мисалы балаң из калтырайын десең, субхана балаң алкаш болуп калган. Кызың бузулуп калган. Карасаң, мисалы алса, ушунча өмүр жашадың, 70 жыл жашадың субханалла. Бирок балаң алкаш болуп калды. Кызың субханалла жанагындай болуп калды. Адеп ахлагы жок көчөдө жүрүп калды. Мейли бай болуп чыган болсоң да, бирок дагы деле болсо акылсыз болсо, анда сен өмүрүңдүн жосу убакытты чек өткөзгөн убактың эмнеге өттү? Эмнеге өттү? Же өзүң жырган жоксуң, өзгөсүн жыргаткан жоксуң. Жарым ошончо айтылган да, бала үчүн атадан кала турган эки эле мурас бар. Биринчиси адеп ахлак, экинчиси илим деген да. Көрсө, ушул нерсеге үчүн умтулбаган адамдын убактысыз жолу өмүрү бекер текке өттү деген сөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям болсо 5 нерсени алдын бил дейт да. Ошонун бирөөсү картайлыктан мурдан жаштыгыңдын алдылап, жакшылап үйрөн, бил, ошону көр, ошонун кадырына жет деген сөз экен да. Кары элексиң, кары элекке чейин жаштыгың кадырын билип ал дейт. Карасаң, канчалык сөз. Субханалла. Убакыт ушундай экен. Ошол убакыт биз үчүн Алла тарабынан берген бир неамат. Ойлонушубуз керек экен. Бүгүн мисалы алса, эртең менен турдуң, эмне максат койдуң? Бүгүн эмне максатың бар? Кайсы ийгиликке жетейин дедиң? Ушу бүгүнгө себеп берилген баалуу болгон убактыңды эмнеге коротоюн дедиң? Эмне үчүн коротоюн дедиң? Жакшылап өңкүрсөң, азыр эмнеге коротоюн деп турдуң бүгүн? Мына түш болуп баратат. Түшкө чейин эмне кылдың? Эмне кылдың? Мисалы жоктон эртең менен турганда алхамдулиллахиллади ахяна ба'да маматин ва илайхи нушур деп айттың жоктон. Мен ушундай бир уйкудан тургузуп жакшылык жашоо насип кылган Алла Таалага шүгүрлөр болсун деп айттың жок дегенде. Жоктон субхана туруп аткан мезгилде жашоону алган жоксуңбу? Туруп аткан мезгилде эмне максатта турдуң? Бүгүн кимге пайда келтирем? Бүгүн кимге пайда алам деген максат болдубу?
Убакыт ушундай экен. Баалуу деген нерсе ушундай. Ошо убакыттын ичинде максатың боло турган болсо, анда убакытың текке кетпейт деген сөз. Эгер максатың болбосо, анда убакытың сеники жөн эле экен. Болбосо убакыттын адам баласы үчүн мүмкүндүк экендиги байкай албаган киши жашоосуна баардык жакшылыктан куру калат десек болот деген экен. Андай нерсе. Айтайын деген нерсе акыйкатын айтып койду бул киши. Ошондон мүмкүнчүлүк болуп турганда, убакытты Алла ыраазы боло тургандай пайдалуу, эң акылман кишини пайдалана турган киши эң акылман киши болуп эсептелет дейт. Лекен өзү диний адам ошондой субханалла кетип барат эле бир кырсыктап калды да мындай. Машина менен кетип барат. Ушундай бир момент эле дуң деп атып эле го. Субханалла. Көп адам чогулуп калды. Көп адам чогулуп калды, мындай жүзү чоштолду. Эмне болду? Эмне? Ай, бар мени караганда эч ким жок. Тегеремди машина капты, ту иттике деген киши да. Карап мындай кишилерди карайсың, аны айтасың, бул болмокто ушундай. Десем баягы жанында мени эметип алган киши мени карайт. Таксыр ушундай болмагайм. Сабыр кыла алмашыл. Болбосо жабырканбыз биз. Бирок кейигени мен эмес, тиги машинеге да. Дегеним өзү ушундай нерсе да. Адам өмүрү мындай жакшылап ойлоп көрө турган болсоң, ал точно болду да тура, ошол мезгилде жазылган болчу. Ошол болмок. Ага кейи турган болсоң, субханалла, дагы бир чачыңа иптеп турган сакалыңа дагы ак кирет, ого өтөр мындан да ашып кирет. Пайдасы жок нерсе. Вакытты субханалла пайдалуу мындай пайдасы жок нерсе кейип өткөзүштүн эң пайдасы жок нерсе кейип өткөзгөн адам бул субхан эң акылсыз адам болуп эсептелет. Ушундай нерсе. Ошон үчүн мындай мындай жакшылап карап турган болсоң, кереги жок нерсе жашооңа кирип кетпесин. Пайгамбар ушуну үйрөткөн бизгечи. Жашоодо субханалла, эмне өзүңүн жашооңа келген нерселерди кара. Эмне пайдалуу нерсеге өкүнүп атасың, эмне пайдасыз нерсеге. Намаз тууралуу айтканда бир чоң бир аалым өткөн экен. Жунайд Багдади рахимуллаху таала деп кой. Ошол адам бир күнү өмүрүндө бир да жол намазды кандай жамаатсыз өткөзгөн эмес экен, мечитте гана өткөзгөн адам экен да. Ошол эки бир күнү мындай өзүнүн бир тууганы каза болгон себебинен бир намазды жамаатсыз өткөзбөгөн экен. Анан кийин кайгырып ушундай өлөткөндө коем дейт экен. Ушул намаздын ордуна мен билесиздер, жамаат менен окулган намаз 27 сооп болот да, жалгыз окулган бир эле намаздын сообу алынат да, жалгыз окусаң. Анан кийин ошол эки 27 намазды отуруп алып жалгыз окуган 27 намаз окуган экен. Бир мезгил күн келди дейт, Жунайд дейт. Багдадтык Жунайд дейт. Багдад деген ошо да. Сен таң калыштуу экенсиң дейт. Сен 27 намаз окудуң дейт. Бирок периштелердин амини каякта калды деген экен да. Ошондо шолоктоп ыйлаган экен да, кара. Адамдар ушундай нерсе үчүн, ахиреттин үчүн мындай бир мындай насия болмос, алки субхана ушундай купуя болуп, көрүнбөй турган нерсеге ушунча көңүл бурган. Вакыт деген ушундай болот. Алла Таала намазды да белгилеген вакытта бердик дейт да. Белгилеген вакыттарда намаз окула деп берди дейт. Көрсө ошол вакыттын ичиндеги эң маанилүү нерсе ушул экен да. Эми пайгамбар намаз жөнүндө айтып атат, бир намаз калып калса дейт, жөнүндө окулбай калса, каза болуп калса, сен үй бүлөң, мал мүлкүң, баардык нерсеси жок болуп кеткен, ошондой толук банкрот болуп кеткенди сыяктуусуң дейт. Намазың окулбай калса. Биз бирок эртең менен туруп бамдат намазы канча намаздар калды, канча пешим намаздар, канча асыр намаздар, канча шам намаздар, канча куфтан намаздар калды, толук калып кетти да. Дагы деле басып жүрөт го, тооба кылды. Эмнеси убактым жок дейт го. Анан Азраил периштелер айтат экен да. Азраил периштелердин баардыгы жыгылат. Мондай бир кинону момтер жанагы эң бат кодон деп тургандай бир жарым сааттык кинонучу мына 3 секундка тыгып салгандай болот экен да. Төрөлгөндөн Азраил жанагы келгенде төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки убактың ошо тык деп 3 секунд өтүп калат экен да. Адам каргарада жан чыгып кеткен. Бүт өмүрүңдүн баарын көз алдыңа Азраил алып келип коет экен да. Ошону алып келип туруп кийин субханалла кейитип туруп ушундай бир өзүңдүн жашооңду көрсөтүп, кафир, надан, фасык, ушундай алсыз деп туруп, арын мунафык, муъмин деп жанына келип туруп жанына алат экен, жөн албайт экен да. Ушундай алат экен жаныңды, ушундай катуу алат экен. Ошондой убакытты көрсөтөт экен да.
Ошол мезгилде Азраилге жантырашат экен. Эй Азраил дейт экен. Бир убакыт калтыр мага. Жада калса Нух деген алейхиссалам билесиң, пайгамбардын, Алла Тааланын пайгамбары. Качан өлүм келген мезгилде алдага айткан: "Эй Азраил, мага уруксат берчи, мен үй билен мен коштошуп коеюн." Жок, убакыт болду дейт. "Мен бир эки дарат алып коеюн." Жок, болду дейт. Кээ бир алымдар айтат, Нух алейхиссалам ушу колунда дараттын кумганын кармап өтүп кеткен дейт да. Даратты кармап туруп, ошондо сураган экен да. "Эй Нух" дейт. "Сага өмүр кандай өттү? Сен өмүрүң жөнүндө эмне дейсиң?" деген. Бир үйдүн дейт, кичинекей үйдүн бир эшигинен кирип, экинчи эшигинен чыгып кеткендей болдум деген экен. Болбосо 950 жыл дават кыла турган болсо, ардан кээ бир алымдар 1400 жыл жашаган дейт Нух алейхиссаламчы. Бирок ошондо канча деген нерсе субханалла андан өтүп кетти да. Андан сурап атқан, сен өмүрүң убактың кандай өттү десе, бир эшиктин биянан кирип, экинчи эшиктен чыгып кеттим деген экен. Азыр деген канча деген адамдар ошол убактысын, маанилүүлүгүн, өмүрүңдүн баалуулугун сезбей аткандар өтө көп экен субханалла. Жаш курагын ойноп күлүп өткөрүп ийген киши, жаш курагын ойноп күлүп өткөрүп ийген киши каарлыгын кайгы капа менен тосуп алат деген экен. Адам уулунун убактысын эң маанилүү бөлүгү катары саналуу күндөр менен гана тартууланган баа жеткис неемат жаштык курак. Акылдуу киши бул ары баалуу, ары чектелүү мүмкүнчүлүктү өзүнүн түбөлүк жашоосуна эң натыйжалуу багыттоон жолун издейт. Бул жаштарга кайрылуу экен. Ойлон. Жашсың субханалла. Бул баалуу убакытты эмне албаш керек экен? Тек өткөзбөш керек экен. Илимге, билимге, Кудайыңды таанууга өткөзгөнгө аракет кылыш керек. Анткени сабап жаш кездик мүмкүнчүлүк, орто жашың жалкоолук, андан кийин субханалла уже эмне кыла алмаган элемде отуруп каласың. Жаштык бул Алла Таалам бизге берген неемат экен. Жакшылап ойлонуш керек экен. Сен эмне үчүн жашап жүргөнүңдү, эмне кылышың керек экен, кимдин аркасынан ээрчиш керек экен, кимди үлгү тутуп, кимди кумир тутушуң керек мисалы алса, кимдин аркасынан, кимдин изинен басышың керек. Ошонун баардыгын тең пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай үйрөткөн да. Негизи мусулман жаш балдар кандай болуш керек деген суроо болушу мүмкүн да. Анда эмне кылайын мен жаш курамды кантип өткөзүп баштайын десе, эмне кылыш керек экен? Ал адам ошол өз кимдин аркасынан, кимдин сөздөрүн туура, ушул жолдо мен басканым туура деп бир адамдын аркасынан ээрчигенди үйрөнүш керек экен. Биринчи үлгү табыш керек экен, образец. Жашооңдо кимдин аркасынан ээрчишим керек, эмне кылышым керек дегенде үлгү кыла турган адамды издеп табыш керек экен. Карап көрүш керек экен да. Кимди ээрчийм? Мен айта берем го, тамашалай берем. Караколдон бир бала секирип кеткендиги тууралуу айтышат го. Майкл Джексон өлгөндө, субхана, ал бул дүйнөдө жашабаганда мен да жашабашым керек деп секирип кеткен го, өлүп калган. Көптөгөн субханалла, мисалы үчүн байын интернетте бир аял Анджелина Джоли деген бир актриса окшошом деп, почти 60 операция кылдырган экен да. Таң каласың да. Эми субханалла, көчөдө жигиттердин баардыгын аз миса карасаң, бүт баардыгы тең күн жүмпөгө окшошкон аракет кылган да. Эркектер ошого окшошкон аракет кылып алышкан. Аялдардын баардыгы тең субханалла, мындай бир мен таң калгандай, бизди эме негизи монголоидке киребиз да, туурабы? Биз мындай расовойго бөлгөндө монголоид болобуз да, туурабы? Бирок кантип монголоид субханалла блондинка болот? Мүмкүн эмес да, туурабы? Монголоид эч качан субханалла блондинка боло албайт ал. Анын все равно көзү выдавать этип коет, ал мындай болупчу. Канчалык мондай сен чаптап алсың деп, тырмактарды узун кылып койсо деле субханалла, чачтарын күйгүзүп салса деле эме болбойт. Ал европейка боло албайт ал. Кээ бирде таң каласың го. Дегеним бул эмне үчүн айтып атам ба, сындоо үчүн эмес. Просто багытыңды оңдо деген сөз. Сен үчүн берилген убакытта азыр кандай болсоң, кыргыздачы сөз бар, жашыңда калжаң болсоң, карганда жалжаң болсоң, карганда калжаң болосуң. Эмне үчүн деген сөз бул сөз сүйлөгөндө эмес, балки сенин жүрүм турмуңда, кимди ээрчишиңдө, сен ата бабаңдын туура жолун жакшылап карай турган болсокчу, биздин ата бабабыздын жолун карай турган болсок, бир дагы андай убакытты тек кетирген эмес. Кыргыздар үркүнгө чейин билесиңерби, ошондо эле 2 миллиондон ашык болчу. 6 миллионго жетти.
ооба ошондо эле 6 миллион болчу экенбиз. Ошол үркүндө субхана биз одан ошол мезгилге чейин ушундай көбү кырылып кеткен экен да, көбүн кырып ийишкен. Ага чейин ушунча мындай кыргыздар бир боз үйдүн ичинде эле канча деген ушундай өзүнүн адеби бар эле да. Ошол мисалы ата бабанын жолун мисалы бу жерде эмелерди окуп атам азыр, макал лакаптарды жанагындай кыргыздардын каада салты деген мындай жакшы көрүп турган болсом, биздикилер мусулмандар мындай биздин ата бабабыз анык мындай ээрчи түргөндөр ээрчиген экен да. Ошондо жаштары жаштай, карысы кардай болгон экен да. Орто жаш ортодай болгон экен. Сөздүн маанисин бурбашыбыз керек. Ошон үчүн биринчиси максатыңды табышың керек. Кимди ээрчишим керек? Кимди ээрчийин мен? Жашоомдо кимди туура басым керек? Бул шариатта болсо не дейбиз? Устаз табыш керек дейбиз. Устаз. 3 ата бар дейт кыргызда. Өз ата, кайната, өкүл ата дейбиз. Бирок шариатта негизи субханалла 2 ата бар дейт. Өз атаң анан устазың дейт. Бул 2 атанын эң жакшы ким десе, атаң туура бул дүйнөгө алып келип койду. Бирок ошол эң акылдуу ата өзүнүн баласына устаз таап берет экен биринчи. Ошол устаз кимде байланган? Мындай чынжыр менен байланып келди, башына келгенде пайгамбарыбызга келип байланат экен дагы, ошо менен адам жашоосун болот экен. Биздегилер жанагындай бир Тажикстандан көчүп келген кыргыздар бар го. Ошолорду аябай жаман көргөндөрүн билем да. Анан кийин булар тажиктер тигиндей мындай, ушундай тигиндей. Анан бирок субханалла мындай карап отурсаңчы, мындай ошол жамандап аткан адамдынчы эч кандай мындай бир адеп ахлак таппайсың да. Бирок туугандардын айылына кире турган болсоң, көп жакшы нерсени көрөсүң. Хафыздар, ушундай бир алимдер, ушундай бир керек болсо жумуш иштеген жагына келгендечи, жумуш иштей турган жагына келгенде, ошолорду алып келип которган болсоңчу, ушундай сен каалагандай, анан сен туура айткандай иштеп берет. Onun için ушундай да адеп ушундай болуп калган да. Алар биринде мындай чынжыр менен байланып турат да. Биздин болсо субханалла чынжырыбыз мындай үзүлүп кеткен да. Кимди кармай жүрөбүз мындай чаржайт да. Ар бир элин мындай бир алар пайгамбарды кармаган көрүнүп турат да. Жашоосунда, каада салтында, бүт нерсесинде да. Биздики субхан кимди карайын билбей калган да. Бири-бирибизди эле жамандап жатабыз го. Ошол себептен биринчи жаш киши жаш убагында максаты ушул болуш керек экен. Кимди ээрчиди табыш, кимди ээрчи турганын табыш керек экен. Кимди ээрчиң келет? Аллаху акбар. Аксакалдар айтат экен: "Абайла уулум, жаштыгыңа алданып калба, анткени ал ылдам эле өтүп кетет." Имам Раббани 2 сөз менен айтат экен: "Өмүрүңдүн эң баалуусу болуп саналган жаштыгыңды эң баалуу иштерди жасоо менен өткөзүшүң керек." Же болбосо жаш кезиңде эле бул дүйнөгө из калып калтырап турганчалык даражада эмне кылыш керек экен? Мээнет кылгын деген сөздү айткысы келген экенсиң иншалла. Алхамдулилlah. Ошол себептен биз баарыбыз тең ушул нерсеге аракет кылалы, убактыбызды башкаралы, өмүрүбүздү тек өткөзбөйли, машаллах, аракет кылабызбы?